Менин bu dаттануу арызымы көп жылдан бeri башталган. Bu dаттануу арызым жалпы Ош ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн кызматкери Кадыров Алмаз менен Ашим Райымбердиевдин үстүнөн болуп келип жатат. Bir 10 жылдан ашты. Булар баламын артынан биз семьяны толук айтканда семья боюнча преследование кылып, Кадыров Алмаз өзүгө караштуу жигиттерден, өзүгө караштуу кыздардан жасама түрдө арыз алып, жасама түрдө күбөлөндүрүп, иш козгоп сотторго өткөрөт. Исмайыл Исламовдун уулумун үстүнөн азыркы күндө 24 жолу иш козголгон. Bir жолу соттон өткөн өкүмү бар. 16-жылы. 10 жылдан бери тынчытпайт бу Кадыров Алмаз. 23 жолу iş kıskartıldı, sotto kıskartıldı. Sotqa jönötүшөт durmalap, sotto kıskarıp ketет. Men jakында 4 августта министерствоga жалоб менен бардым Бишкекке. 3 gün turдum. Bu жерде мени приемге зам министр дагы кабыл албады, министр дагы кабыл албады. Кыйналып, кордонуп, bu жерде 3 gün turгандан кийин bir дежурныйга арызымды даттанган арызды берип келгенмин. Берип келгенден кийин bu жерден служебный расследованияга 9 август günü 3 adamды жөнөтөт Бишкектен. Келген комиссиялар чакыртат 5 günü. Чакыртып аксакал, мана сиз даттануу жалобуңузда 10 фактты койгон экенсиз жазып. Шудан 7-өсү далилденди, ачык далилденди 7 даттанууңуз. 3-өсү косвенный болуп калды. Должностное лицо алып, должность алгандар акча бердик деп айтат. Boşoğanlar akça menен boşolduk debe, öşü jeri kosvенный болуп kaldı. Algan 7-өсү dalildendi. Emi bizden razı bolun, biz kettik barıp Bişkekке заключением тапшырабыз. Министр внутренних делда кандай карайт уяктан dedi. Hani men ayттым, даттануу арызымда көрсөткөнмүн. Кадыров Алмаз 20 жылдан ашты Ош шаар ички башкармалыгында тергөөчү болуп иштейт, кичине кызматтан чоңой начальник средственный отдел боюнча 20 жыл өттү. Şu 20 жылдын ичинде бир дагы ротация болгон жок. Эң кызыкканды жери мен арызымда, даттануу арызымда көрсөтүлгөн, копия алсаңар болот. Ошу боюнча 104 статьяны убийство болгон. Ата баланы урганда өлүп калган. Ошону акча менен Кадыров Алмаз жеңилдетип берем деп Ул адамдан алып 101 менен сотко жөнөткөндө сотко кайтат соттон. Далилденбей. Айткандан кийин бу служебный расследование жүрөт даттануунун негизинде. Жүргөндө служебный расследование негизинде зам прокурор города Ош прокурор иштен алынат. А Кадыров Алмаз өз жерден судан курук чыккандай дагы курук калып калат. Эч кандай жоопкерчиликке тартып. Негизи деланы тергеген Кадыров Алмаз болчу. Кийин bu деланы Нуруга өткөрөт. Нуруда bu тергелип, сотко келгенде 104 час менен соттолуп кетет адам урган адам. Далилденип. Мен монабу министерствого, президентке жазган, ген прокуратурага, КГБга, министрге жазган арыздарымдын копиясын алсаңар баары так көрүнүп турат. Şu арызым такталып кетти, далилденди. Эмнегедир 10 gün болду, буларды иштен бирок алганын, ротация болгон иштен алып жоопкерчиликке тартылганы жок, жообу келе элек мага. Мага жооп келип атат, бардыгы футболит деп коет орусча, футболит кылып атат. Министр генеральный прокуратурага жөнөтүшөт. Мен генеральный прокуратурага жазган арызымды министрге жөнөтүптүр мана. А министр мынага КГБге жазганды ham министрге жөнөтүп атат. Президент аппараттан келди. Президент аппараттын катыны ham министрге жөнөтүп атат. Внутренний делге. Министр внутренний эмнегедир реагировать кылып администрация президенттерден келген хаттарды ham мага жооп келе элек. Бу текшерүү эмнеге өттү? Өкмөттүн акчасы кетти. 5 gün командировкада жүрдү келген комиссия. Гостиницасы бар, тамак ашы бар. Текшерип алып министерствого жогорку турган органга бергенге аны эмне решение чыкканы мага намалым болуп атат. Бул бир манашы даттануу арызымда мен айтып кетер жерим, мен 5 адамды үстүнөн даттанганмын. Ош шаар ички башкармалыгынын birinci zamı Ашимов Райымбердиев үстүнөн даттанганмын.
начальник следственный отдел Кадыров Алмаз үстүнөн даттанганмын. Тергөөчүлөрдүн үстүнөн Канаев Сүйүн, Арышев Акыл, Исмаил Бектурлар үстүнөн даттанганмын. Барын текширип кетип атканда Арышев Акыл үстүнөн дагы бурун жоопкерчиликке тартылган экен. Арышев Акыл майор тергөөчү тартылып бул жоопкерчиликтен бошобой туруп дагы повышение алып атат азыр. Сулаймантоого исполняющий начальник следственный отдел болуп чоңоюп атат. Азыркы заманда даттанса эле чоңоюп кетет экен. Себеби мына жерде турат мына. Bir жылда 3 деласы акталыптыр. Эртономулар ям турат баары мен жазып бергенмин комиссияга. Bir жылда 3 дело акталган тергөөчү тергөөдөн четтелишти ордуга буну дагы жогортуп атат. Бу кимдин колу? Кадыров Алмаздын кадрлары. Кадыров Алмаз кылып атат. Кадыров Алмаздын көп жерде сүйлөсөм, Кадыров Алмазда Хари Кашылык бу деген кличкасы бар экен. Мен аны түшүнбөстөн эмне бу Кашылык деп атасыздар бу адамды десем, бу чоңдорду кашылыгы болот. Чоңдорду багып келет. Ошондуктан бу 20 жылдан бери бу жерден жылбайт деп элден уккан. Муна кличкасы Кашылык экен. Мен эми уктум. Bu presidentine ülke 10 жылдан ашып кетти. Баланы член опугу кылып тартабыз деп, булар бурунку эмнеден өчөшкөн. Баланы анекин каматып, акыркы жеткире албай, şu күнгө чейин президент болуп атат. Мен жазам, мен эмне дейт? Туурулукту, ачыкты көп айтам. Менден өч ала албай, мен өзүмөн прямо өч ала албай. Мен 2-нчи группа инвалид. 2 жолу инфаркт болдум. Давлением 240-250'de жүрөм азыр өлчөсөңөр. Ошондой менден өч ала албай, только баламы преследование кылып атат. Баланы кармайт, баланы камайт, мен чуркайм. Ошо эки мага күчү жетпей, мага бир бала кылып иш. Өткөндө дагы айтар кетер сөзүм. Комиссия текширип аткан мезгилде дагы мен азыркы Мамасеевке кирдим, начальникке. Мындай текшериш болуп атат. Кадыров Алмаз менен беттештирип туруп, ашты чечип коюш керек десем, мен кордолуп чыктым. Азыркы начальник убудунан кордолдум. Себеп кирсем, аксакал, өткөндө киргениңизде мен сизге жакшылык кылдым эле. Бетиңиз жок экен. Сиз жогоруга жазыпсыз. Якобы менен издатышын деп жазсыз деди. Мага рахмат деңиз деди. Мен якобы деп деди, мен далдалбадым. Якобы şu нерсеге кошулуп кетти жаңы начальник деп жаздым дедим. Сизде мен бетимден алып, бетиме салып, бетиң жок экен, уятың жок деп кабинеттен кууп чыгып атасыз десем, чыкпай кууп чыкты. Бу бардыгы бир болуп калган. Ошо кийин элдин сөзүгө мен так ишендим. Значит, Кадыров Алмаз чоңдорду кашылык экен. Ошо кашылыктын тарабын алып атат. Тарабын албаса, шунча текширүүлөр, шунча эл мен эмес. Ош шаары боюнча следствияда турганы өтө көп. Бүгүн алып келейин десем, элдер кебейт экен. Жүзүбүздү көрүп калат. Бала чакабыз өсүп калып атат. Кийинчиликти ойлоп, 4 аял бар. Изностан кыйналган. Балдар, эркек балдар. Шулар делодан өткөн, комиссия көрдү. Şu аялдар бүгүн келе албады. Жүзүбүздү ачык кыла албайбыз. Балдарыбыз өсүп атат. Ош шаар ички башкармалыгынын тергөө тарабынан акча бардын ары. Эрпе деп коет азыр. Ары жазганыңызда сразу эрпе өткөрөт. Эрпеден кийин аны сортировочный машинадан өтөсүз. Ким акчасы болсо потерпевший болуп каласыз, акчасы жок обвиняемый болуп калат. Негизи акча тарап келе иштеп атат орган. Мен өзүмдө өткөн 8 дело турат, өзүм арызымда. Мошенничествода мени алдангандар жатсам, гражданский порядке деп кайтарат. Улардан акчаны алат, бага бере турган акчаны улардан алып, уларды жардам берет. Башында менде акча болуп берсе, ошо балар сотко бармак. Ошентип мына Кадыров Алмаз, ашын өзүнүн азыркы деңгээлде иштеп аткан должностторуна не соответствует да. Абара албайт бул тергөөнүн неме дейт, контролго барып, кандай деңгээлде барып атат сотко. Бир оценка берише албайт. Уларга главный көзү жумук акча болсо болду. Шудан даттаналарды мен президентибизге, генеральный прокуратурага, министр унутундерге, КГБге мен обращение кылат элем. Шуну контролго алып, шу кечеги 14-15 августта текшерип, заключение кылып кеткен МВДнын сотрудниктеринин заключениясы негизинде керек болсо дополнительный дагы мени чакыртырып сурап. Мен дагы да берген жерлер далилденген.
Şulardı işten alışı, javapkerlikке tartılışı, yok degende radiatsiya bolup oş şahardan ketse kança mingdеген adamlar dua kılады oş ketkenden keyin. Kıynalıp ketти oş şaharda da. Közge көрүнгөн менен o заграницаны korrupsiya nima deydi, mafiyasidan ötüp ketти. Zamir Sıdıkov. Şu kecha жақында balаны dagı pistoletмен куундукка алып түлү болгон иште тетириги алып, бала өзү жазган арыз деп атат. Балам айтып атат. Кыздар мен болгонмун, арызасында турат дейт. 17-июлда деп жазыптыр. Bu нерседе мен Суламантауга барсам 17-июлда балам турары эч кандай арыз түшпөгөн. Биринчиден. Экинчиден ОПГ'да көрсөтүп атат ошо Замир. УВДнын али патологу. Эмне негизде айтып атат билбейм. Биз Бишкекке жазганбыз. Начальника СККБ МВД Кыргызской Республика полковника милиции Аскарова. Жазганда жооп келип атат. Член ОПГ болуш үчүн только решение суда болот экен. Балаң туралы член ОПГ деген решение жок деп келди мана. А булар 10 жылдан бери ОПГ деп туруп эле, ОПГ десе эле баардык ОПГ деп эле колду кое берет экен көзүн жумуп. ОПГ колго түштү. ОПГнын члени түштү. Шунтуп каралап 23 иши абага учуп атат акталып, кыскарылып. Кече жакында окуя болду баягы. Ошондо чурмапты деп. Ошондо сиздин балаңыз күнөөлүү болуп атамы же? Азыр баланы күнөөлүү кылып атат да. Эмнеге сен машина урган жерден кетип калдың? Эми сөз бар да бу кечеги иште. Эгер видео наблюдение турат, бирөө алып карап айтат. Түнү саат 10-да бир эки машина алды аркасынан келип кысып, машинаны уруп токтотса, аркасынан шундай түшүп эле пистолет менен эшикти ачып, сука стой деп туруп эле жаман институттун суга кылганда бала коркуп кетип, машинаны айдап берет. Айдап бергенден кийин объездной кылган качат. Качканда шаарда эки тегерет кууйт артта эки машина. Акыры мурун алды келип токтогондо сигналды берип балам кыйкырганда эки машина площадьтарда бөлүнүп качып кетет. Кеткенден кийин балам номурду көрүп калат. Номурду негизинде муруну балдары чыгат, оперлар чыкканда мындай машина, мындай пистолет менен кууду. Мана машинанын крылолору эзилип кетет. Дегенде улар сообщение берет помощник. Кырганда рацияда угулуп турат дейт балам. У 156 мерс Домбитеде кетип атат уялда деп уже сообщение болуп тур дейт. О бир бакыттан кийин Макаренко мектепти алды да, кармалды деди. Кармалды дегенде мени абарат милиция кызматкерлери дейт өз жерге. Макаренконун алдыга барганда 156 номерлуу ракамдуу Мерседес турат дейт. Жерде 4 баланы жаткызып коюптур, эркек балдары дейт. 4 жерге карап жатат дейт. Милиция кызматкерлери эмнени машина опуск кылып атат дейт, пистолет изилдеп. Ошол мезгилде баламы милиция кызматкерлери Суламантоого арыз жазганын алып кетет. Суламантоого барып арыз жазгандан кийин артынан бир жаш баланы мана зарылган болгон экен деп поставной бөлө баланы алып барып көрсөтөт тергөөгө. Көрсөткөн балам бул жерде жаткан балдарга окшобойт, бул бөлөк. Şu менен улар айтат, биз розыска кылабыз, биз поручение беребиз, опылдарга деп баланы алдап жөнөтөт. 4 күндөн кийин ошо балам пистолет менен деген бала куршаптык экен, узгендан таап келдик, допрос кылдык, мындай болуптур деп, Манязов деген тергөөчү азыр балага карама каршы иш тутуп атат. Şu күндө биз отвод бердик. Отводубуз кандай чечилет Суламантаудан УВДга өтүш вакыт көрсөтөт. Добрый день. Я являюсь адвокатом территориальной областной адвокатуры города Ош. Значит, я вступила в дело, в уголовное дело по защите прав и интересов Исмаилова Исламиддина от организации ГКЮП как гарантированная государственная юридическая помощь. Я вступила в дело на стадии уже судебного разбирательства. Как выяснилось, что дело уже рассматривается на протяжении уже 9 месяцев. Я вступила, значит, в марте месяце, когда Исламиддин находился в СИЗО номер 5 города Ош. Но сейчас у нас судебные разбирательства идут по онлайн, и очень тяжело вести рассмотрение этого дела. Очень много потерпевших,
очень много свидетелей, и не одно дело, как я потом поняла, там несколько дел. И на судебном заседании выявилось о том, что по моему делу, по мошенничеству, да, он проходит, сам заявитель, который является потерпевшей, как я поняла, что непонятно, как у него приняли заявление наши правоохранительные органы УВД города Ош, потому что со слов потерпевший пригнал Исмаилову Исламидину автомашину и попросил отремонтировать или найти клиента для продажи. Сам он не является собственником, даже у него нет доверенности на продажу этой машины. Как могли принять заявление? Из этого дела, из одного заявления раздули аж 4 эпизода. Дело не заканчивается, но как бы рассмотрение дела, мы думаем, что оно закончится не с положительным результатом для Исмаилова. Значит, во время судебного заседания я подала ходатайство об изменении меры пресечения. Оно не сразу было принято судьей. В мае, это значит 21 мая, его освободили под домашний арест. Но не прошли сутки, как дело обратно возбуждается против него. Теперь уже по хулиганству, нанесение телесных повреждений я пришла уже в ночное время в УВД города Ош. Сама потерпевшая, которая указывает, что ей Исламидин нанес телесные повреждения, по всем коридорам бегает, меня как адвоката оскорбляет последними словами. На мои замечания следователя, на каком основании она меня так оскорбляет? Я нахожусь при исполнении своих обязанностей. Никто даже за меня не заступился, ни следователь, никто не пресек вот этого нарушения. Вдруг ночью откуда-то появляется заключение судебно-медицинской экспертизы. Когда мы читаем, она, оказывается, получила телесные повреждения, повлекшие вред здоровью более 7 дней до 21 дня. Как человек с сотрясением головного мозга может бегать по коридорам? Я написала заявление, так как у нас в ГУВД имеется видеонаблюдение, которое было установлено международными организациями, да? Они отказали мне выдать это наблюдение, оказывается, оно у них не работает. Столько было затрачено денег, у них не работает. Мы не можем защитить даже себя. Написала заявление, значит, о том, чтобы срочно провели комиссионную экспертизу, так как нас не удовлетворили это заключение. Эта комиссионная экспертиза была назначена только через 1,5 месяца ей, когда уже телесные повреждения могут быть исчезны. Заходила я к Кадырову Алмазу, просила, пожалуйста, отреагируйте, у меня есть заявление, чтобы доказать, что его виновность, проведите, пожалуйста, я умоляю, я уже хожу к следователям, к начальнику УВД, я умоляю, пожалуйста, чтобы было все законно, проведите эту экспертизу. На что мне ответил это Кадыров Алмаз: вы что, не женщина? Вы понимаете, что он ее ударил? Так давайте проведем экспертизу. Я не женщина, я адвокат.